Алла разы болсын, мен өте қуаныштымын. Мен өзім ұялдым сізге, жолға албайчы. Қанша күннен бері жолға албайды, маған жана сен жүрөткөн эмелерди угуп коюп, анализи негизи бир бар. Ошого таң калдым да. Тиги мына тажрыйбасын карагыла, мунун тажрыйбасын карагыла, бул мэр болуптур, губернатор болуптур, төрага болду, тиги бул деп анан мен чын мага мисалы бүтүн болгондо жаңылык катары болду да. Кудай буюрса жакшы эле болот. Шайлоо бүткөндөн кийин шайлоодо жеңип чыккан аракетин көрүшүбүз керек. Жеңбесек болот. Үй жокпу, үй жокпу? Жок, үй жок. Ар бир өкмөт башчысы келет, үй берем дейт. Мисалы үчүн Бабаров айтты, майли берем деди, арзым калып калды, атстапка кетти. Өзүм жалгыз эле турам, атам өтүп кеткен, апам өтүп кеткен. Наркобектерге неме жардам берип турат, Абдалиевди таанысыздар, бул жардам берет. Сарпашевди жамандашат, Сарпашев деле жардам берет. Квартплатын төлөп берет, наркобек магазинден кийим кече берет келип. Сиз Кыргызстан партияда мен сизден бирдеке сурайм деп унутуп калып атам. Могу Жумашев Жеңишти тааныйсыз, Кыргыздепте жетекчи болду. Кыргыздепте? Мурда Кыргыздептин жетекчиси болгон Жумашев Жеңиш Назарбаевич. Мен эс алып атам. Комиссияга шектелип, абакта аяк жатып, анан 2018-жылы бошотуп чыккан. Жумашев Жеңиш Назарбаевич. Эсте алып атам. Ошол Кыргызстан партияга барып, шайлоодо сизге жардам берип жүргөн болчу жалап аттам. Нолкенде. Кочкошкарда алтындарга жардам берген, Мамут Талаттарга жардам берип жүргөн. Анан бул президенттик шайлоо келерге жакын. Боптур меселеги колдой деп туруп, Секнасда жолоо Кочкардада встреча болгонда Садыр менен барып кучакташып көрүшүп ошентип. Андай. Көрүп тура калды кандай? Андай көрүп тура калды. Анан Акын не? Акын эми ал. Өткөндө мен менен урушат, жамжалдашат көбү. Кимди колдойсуң? Мен айттым, Кедей Каримишти колдойм десем, анын болбойт деди. Анда мен өзүң колдосуң. Көзресе урушуп, филармонияны алдында. Ошо демир бар деди. Ким сени кредитин төлөп берип койсун деп, ошонун артынан жүрө бересиң депчи. Акбат кимди колдоп атат келип? Ал бир ортодо турат го дейт. Тейлерге доктор. Ал Садырга барбай эле койдуңбу деген. Башын эле. Азыр ким бар dedi, Атахан десем жок. Бисаев барат десип спрашивает. Өзүңүз эле коюп койсоң, өзүңүз болуп койсоңуз жакшыраак болуп эле деп ойлоп атам да. Кудай буйрса биз болгон аракет жасасак аладан да. Бата кылып тур, сен батаң мисалы түз кабыл алган. Батаны берип тур Кудайдан. Бата туруш керек, тесте десең аракет кылыш керек, бирок бир 2 жумада убакыт калды. 2 жуманын ичинде же нары же бери чечип. 2 тургач калабызбы? Hareket kılası boluşunca. Yani bannerlerimiz izleyemez çıkıyor. Bizde Sadır'da akça joktan, Mahmud'la köpürü tahsil etpedi. Bahadır'la tahsil etpedi. Hazır tigi agitatorlarla işlep atabız. Bizden bildik kaldık, UKMK'nın burası bıktır, bir adamımızı bıkkı olursa çakır olup kalktı, sonra işleyip. Onu gördün mü? Kırgızdepti gazın жетекчиси Рашид Бостоновдон $2 million сурап. Акыры жадап сыныпта жүрөт азыр чек. 100%. Сени камайын андай кылам. Экинчи суроонун биякта. $2 million сурап. Эртең айып бараттан $5 million сурат деген сөз чыгып. Тиги кимден? 2,5 million бияка, 2,5 million бияка бересиң. 100%. Жана Бостоновдон оозунан уккан айтты. Садырдын штабы карасаңар, үгүчүлөр Кудайдан жолго чыккан, алиги Канатисаевди саткан, Бакиевди саткан, Атамбаевди саткан, менен Жээнбековди саткандар, Азамат Арыкбаев деген сойгун жүрөт экен айылда уштурган. Маалымат аналитика күчтүү экен. Аналитиканын күчтүү экен, аналитика күчтүү экен. Ар шайлоодо эле булар жүрө күчтүү. Азыр Садыр 3 адамга салыштырды. Биринчи партия баштарына салыштырды, экинчи Чорныйларга салыштырды. Анан 4-үчүсү дагы бул көчөдө жүргөн партия баштары. Азыр бу жерде Ташиев экөөнүн ортосунда тополоң чыгып кетип туруп оппозицияга кетип калышкан. Ташиев муну сатат номер 1-душман. Жаштанга жүрүп алып туруп, Жээнбековге кошуп кетти го барып алып туруп, кой десең аласыз. Шайлоодо. Мен Бабаровго жүргөнмүн 2017-жылы шайлоодо. Мен Жээнбековге салган эмесмин. Чоң жүрдүрүз да Бабаровдон. Сыдык бакты ушундай Жээнбековге болбойт эле болбойт, Бабаровго салгыла деп анан өлкөдө жолугуп сурасам, кимге десем мен Сашкага салам деди, айып сала берди. Аты жок эле Сашка болуп калыптыр бул. Камчында аты бар өзүнүн, жалап аттыктар бул. Эмне деген? Аял жат коюп коюпту го, Катя.
Спикердің аты Таня. Неме азыр мандатты тапшырып элексиз бул? Жок, жок. Бирок барбай атпсыз го жумушка. Эми шайлоо жарайт. Шайлоого чыгып жүрөбүз. Утуп чыгабыз деген эле ойдо турам мен азыр. Кудай буйрса. İşiniz iyilik olsun. Kuda kalasa 2021 yıldan 10. yanvarında geçindesi уже öttük деп туруп жыйынтык болсун дагы жакшы кыргызстанга акчолтой ачуу. Исламга канатта элдерге